улуттар аралык мамиле боюнча мамлекеттик саясатты жакшыртууга багытталган кыргыз жараны концепциясынын максаттарын жана багыттарын элге кененирээк тааныштыруу иш-чаралары бул ирет Ош облусунда Кара Суу жана Өзгөн райондарында уланды. Анда долбоордун эксперттери жана улуттук азчылыктын өкүлдөрү концепциянын багыттарына ылайык этностордун мамилелерин жакшыртуу боюнча жүргүзүлгөн аракеттер башкы максат деген жүйөлөрүн келтиришти. Кыргызстанда негизи 160 этнос жашайт. Анын ичинде өзбектер, татарлар, орустар, украинтер. Анан ушул этностордун мамилелерин өнүктүрүү боюнча, күчөтүү боюнча бизге ошого арналган биздин долбоорубуз. Долбоор негизи 4 компонентке бөлүнөт. Биздин компоненттер боюнча биз ушу тренингти өтүп жатабыз. Ар кайсы этносторго пресс медиа турларды эл аралык боюнча күчөтүү боюнча бир жакшы бир иш-чаралар болсо, жакшы бир успешный история болсо, ошондо чагылдыруу боюнча да биз журналисттер уюштуруп телеканалда көрсөтүп жатабыз, даярдап. Ош шаары негизинен ар түрдүү этностордун өкүлдөрүнөн куралган Борбордук Азия чөлкөмүндөгү эң байыркы шаарлардын бири катары белгилүү. Айталы, бүгүнкү күндө эң ири аймактык башкармалыкта эле 60 миңден ашуун калк жашайт. Ал эми аймактык башкармалыкта түрдүү этностун өкүлдөрү көп болгонуна карабастан, андагы жарандар бир атанын балдарындай эри шаргак ынтымакта жашоосун улантып, шаардагы социалдык, коомдук абалды өнүктүрүүгө өз салымдарын кошууну көздөп келет. Ош шаарынын баардыгыңыздарга белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө Ош шаарында 7 муниципалдык аймактык башкармалыкта 1,5 миллиондон ашык эл жашап атат. Биздин муниципалдык аймактык башкармалыктар негизинен ар түрдүү этностордун өкүлдөрүнөн куралган болуп эсептелет. Эң ири аймактык башкармалыктарда 60 миңден ашуун адам жашайт да. Бул кээ бир райондорго караганда 2 эсе, 2,5 эсе, 3 эсеге чоң болуп эсептелет. Бирок мына бүгүнкү күндө түрдүү этностордун өкүлдөрү бир атанын балдарындай болуп ынтымакта жашап атышат. Шаарда 50%дан жогору кыргыз этносунун өкүлдөрү жашайт. Андан кийин өзбек этносунун өкүлдөрү жана башка этностун өкүлдөрү жашап, азыркы кезде шаарда коомдук социалдык абал бир жакшы. Ал эми Араван районунда 20дай ар түрдүү этностордун өкүлдөрү жашайт. Анын ичинен кыргыздар 38% түзсө, өзбектер 58% жана калгандары башка аркы улуттун өкүлдөрү. Бул аймактык башкармалыкта жашаган жарандар дагы бир үй бүлөнүн балдарында жашоо кечирип, улуттар аралык чыр-чатакты болтурбоон максат кылышып, өлкөнү сүйүүгө чакырыкты жасап келишет. Биз мамлекетибизди сүйүшүбүз керек. Мана билесиздер да, мана ушундай бир улуттар бар. 20 миллион, 30 миллион тегерегинде элдер бар, улуттардын өзүнүн мамлекети жок. Өзүнүн желеги, өзүнүн бир өлкөсү жок. Аларды мен ушундай ойлойм, аларда бир улуттар арасындагы мамилелер, шу жактагы негизги жашап жаткан жерлеринде башка бир улуттарды жеп көрүү аркасынан болсо керек деп ойлойм мен. Буюрса биз бардыгыбыз Кыргыз Республикасынын жаранымын деген аң сезим менен жашайбыз. Ошого бизде кут бар, бараке бар, тынчтык бар. Ош облусундагы Өзгөн районундагы көп этностун башын бириктирген шаарлардын бири. Анда бүгүнкү күндө 50дөн ашык этнос өкүлдөрү жашайт. Анын басымдуу бөлүгү өзбектер, калгандары башка ар түрдүү улуттун өкүлдөрү. Мындан улам түшүндүрүү иштеринин алкагында жүргүзүлгөн жыйындарда жарандарда талкууга активдүү катышып, улуттук идеологияны ишке ашырууга багытталган концепцияны ишке ашырууну кош колдоп кубаттай турганын билдиришүүдө. Эгерде биз ушу 21-жылдан 26-жылга чейин ушу концепциянын үстүндө иш алып барсак, деги эле аялдарга өтө көп мүмкүнчүлүктөр бар. Тилдерди үйрөнүү, анан эң жакшы жакканы бул жерде мамлекеттик тилге басым жасаганы мага аябагында жакты. Себеби каяка барбаса, азыр бийликке барабы, кайсы кызматка болбосо, тил конкурсуна сөзсүз талап кылып атканы бизди аябай сүйүндүрүп аткан. Мындан кийинки концепцияда ушуну уланганы бизге керектүү нерсе экен.
Анан орус тили дагы сыртта калбаганы. Мен өзүм филолог катары, орус тилчи катары орус тилди өтө жакшы көргөн үчүн биздин Кыргызстан элине бул орус тил сөзсүз керек. Муну да кошо алып кеткен, концепцияда бекилгени аябагандай жакшы иш болуптур. Ошол эле учурда концепцияга ылайык жүргүзүлгөн жолугушуулардын аркасынан айыл аймактардагы чечилбеген социалдык маселелер дагы айтылып, анда тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү да келип, жеринен жарандардын көйгөйлөрүн угууга шарттар түзүлдү. Анда жарандар башкы көйгөйлөрү катары жарандык алуу, балдарга жөлөк пул жана жер маселеси сыяктуу бир нече жылдан бери чечилбеген маселелерин ортого салышты. Kvartal Komitetinin Jensovetimiz. Men özümün үй бүлөмдө биз 3 авсын жашайбыз бир кызыл китеп менен. Ошо эсептеп келгенде 15тен ашык адам жашайбыз. Өткөндө мен ошо бир гана неберемди чөпкө тургузуп албадым. Ошону эми бир көп чыгышым керек. Запретно сүрөткө тартып койдум эле кече жабы чыкты. Коюп койдум. Ошону барып көрүш керек да, элдер кыйналат да. Мисалы 15 адам болсок, кантип биз кайда барабыз анан? Бир үй бүлөдө жашасак. Мен бала чыккан мурда эле келип 15 жылдан бери ушунда жашап кыргыз паспортун алганбыз. Бирок азыркы учурда балдан пособие ала албай жүрөт. Балдарына. Ошол эле көйгөй болуп жатат. Ушунда да бардыгы пособие жөнүндө айтышты, бирок чечилбей эле калды. Ушун мен неме? Дагы кандай көйгөйлөрүңүз бар? Эми ошондой келген элдерге жер маселеси боюнча, паспорт маселеси боюнча деле көп адамдардын көйгөйү бар. Эми муну кимге кайрылып, кимге айтарын билишпей жүргөндөр деле бар. Marta пособияга тапшырышым, hali bir marta ham пособия olmaganman. Kuyovim nomida mashina chiqib qoldi 10 yillik, ash sababli пособия olmayapman. Kuyovim invalid 3-guruhda. Shu sababli пособия ololmayapman. Белгилей кетсек, кыргыз жаран концепциясын элге кененирээк түшүндүрүү жолугушуулары буга чейин чүйдө өткөн. Анда дагы тиешелүү мамлекеттин органдарынын өкүлдөрү катышып, жеринен жарандардын көйгөйүн угуп, маселени чечүү жолун убадалашкан.